И бүгүнкү тренинг кандайсыз? Бүгүнкү өтө турган тема сөз тармактарга контент жаратууда фокус жана теманы кандайбыз. Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Сауле. Клубдун сөз тармактары менен иштейм. Менин сүйүктүү сөз тармагым TikTok. Клубдун TikToктогу аудиториясын ушу 2 жыл иштегенин ичинде 300 көбөйткөм. Жана вирустуу рубрикаларды жаратуу да бар. Эми сиз өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз сонун болот. Биринчиден атыңызды, эмне менен алектенесиз жана сүйүктүү сөз тармагыңызды айтып кетсеңиз. Же болбосо кайсы сөз тармакта видео тартасыз, эгерде тартып баштаган болсоңуз, блог алып барсаңыз. Сүйлөй. Менин атым Тынчтык. YouTube боюнча ошо кызыгуу бар. Ошо YouTube боюнча видеолорду, анимациялар жасап жүрөм. Сонун. Дагы башкалар неме звукту көргөзүп сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Жок болсо биз уланта берели. Бактан карадым телефондон. Анда уланта берели. Биринчиден контент деген эмне деген суроого жооп берели. Контент деп биз бир нерсе тууралуу маалыматты каалаган форматта бөлүшүн айтабыз. Бул негизи контенттин түрлөрү көп. Мисалы үчүн YouTube'да көбүнесе видео контент, YouTube'дагы видеолор шорт болуп, же болбосо лентадагы видеолор болуп бөлүнөт. YouTube'да дагы заметка жазса болот, ал пост катары кетет. Же болбосо Instagram'да контент түрлөрү бар. Сторис атканда, пост жасаганда, карусель жасайсыздарбы, видео, reels дагы болуп бөлүнүп кетет. Негизи эгерде текст дагы, видео дагы, сүрөт, карточкалар дагы бүт баары контент болуп саналат. Эми алардын негизги түрлөрү ушу бүт эле сөз тармактагы вертикалдуу видео, карточкалар жана тарыхчалар. Бул Instagram'дагы стористерди ошентип атайбыз. Эми биздин биринчи сурообузга кайтарылып кетсек, бул жакта негизги 3-4 нерсе болот. Аларды анализдегенден кийин сиз өзүңүздүн блогуңузга, YouTube'га болобу, Telegram каалаган соц тармакка өзүңүздүн темаңызды кайсы темада алып баргыңыз келгенин билсеңиз болот. Биринчиден аудиторияны аныкташ керек. Сиздин контент кимге арналган, сиз ошо кимге арналганын тапканыңыздан кийин, мисалы үчүн эгерде мен китептер жөнүндө контент жасай турган болсом, менин видеолорум китеп окугандарды жакшы көргөн адамдар жөнүндө ошол адамдарга арналган болот. Ошол аудиториянын кызыгуусунун көйгөйлөрүн жана муктаждыктарына ылайык жасайбыз. Мисалы үчүн китеп окугандардын көйгөйлөрү кандай болушу мүмкүн, ошолорду анализдеп туруп, ошол аудиторияга ылайыктуу кылып контент жасаса болот. Бул теманы тандап алып, же болбосо видеоңуздун фокусун тандаганга жардам берет. Кийинкиси бул максатты тактоо. Сизди жасаган контенттин негизги максаты эмнеде? Сиз ошол контентиңиз менен көрүүчүгө маалымат бергиңиз келеби, же болбосо күлдүргүңүз келеби, же болбосо өзүңүздүн продуктуңузду жарнамалагыңыз келеби. Мисалы үчүн эгерде сиз идиштерди сатсаңыз, ошол контентти ошол идишти сатууга арнап туруп, атайын фокусуну бир аз башкача кылып тандап сатасыз. Кийинкиси бул өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды билишиңиз керек. Эгерде сиз контентти көптөн бери блогер болуп, же болбосо жөн эле өзүңүздүн баракчаңызды алып баргыңыз келсе, сиз өзүңүзгө өзүңүз мындай кандай айтсам, жашоого керек деген суроолор беришиңиз керек. Мисалы үчүн мен эмнеден жакшымын, менин билимим эмнеге туура келет. Мисалы үчүн сиз мугалим болсоңуз, сиз мугалимдин жашоосу жөнүндө, же болбосо сабакка даярданууда кандай лайфхактар бар, ошолорду билесиз да, ошол маалыматты
чогултуп туруп ошол ошентип фокусуңузду именно мугалимдикке алып барсаңыз көбүрөөк просмотр аласыз. Анткени бул сизге биринчиден жагат, жакпаган нерселерди жагат жана сиз бул жакта ишенимдүүсүз, анткени сиздин бул тармакта билимиңиз бар. Эгерде сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз же болбосо сизге жакпаган нерсе жөнүндө контент жасап блог алып барсаңыз, анда бат эле выгорание болуп, анан жасагыңыз келбей, бат эле өчүп каласыз. Ошондуктан өзүңүздүн эмнеге жакшы көрөрүңүздү, өзүңүз эмнеден ишенимдүүсүз, кайсы жакта билимиңиз бар болсо, ошол тармакта контент жасаган эң туура болот. Кийинкиси трендтерди изилдеңиз. Соц тармактарда трендтер дайыма алмашып турат. Кечээ күнү мисалы үчүн жакын арада кандай уже эскирип калган тренд, мисалы үчүн баягыда Бекборбиевден сезимдериңизди айтып бериңиз деп сурабады эле, ошол тренд болчу. Анан баары ошол жөнүндө сүйлөгөн, анан сиздин продуктуңузга кандай ошол баарында тренд болуп аткан видеону кантип кошсоңуз болот, ошол популярдуу темаларды изилдеген маанилүү. Мисалы үчүн кинодо азыр мисалы үчүн Барби болуп жатабы, же болбосо кайсы кинолор чыгып атат, ошол кинолорго жакын болгон эмнелерди тартса болот, сиздин продуктуңузга жараша болгончу, ошолордун баарын изилдеп турган өтө маанилүү. Анткени тренд болуп жатканда сиз өзүңүздүн видеоңузду, өзүңүздүн продуктуңузду ошого ылайыктуу кылып киргизсеңиз, виралдуу болушу, популярдуу болушу көбүрөөк ыктымал. Ошон үчүн өзүңүз дагы кечке телефонду карап, сизге окшогон блогдор кандай кайсы трендтерди жасап атканын көрүшүңүз, изилдеп турушуңуз аябай маанилүү. Кийинкиси бул фокуска келдик. Фокус деп негизи бул бир фокус деп бул негизи конкретиканы айтса болот. Мисалы үчүн менин блогум медицина тууралуу деп айтсаңыз, адамга түшүнүктүү эмес, кайсы медицина тууралуу, эмне жөнүндө айтат, медицинадан ар кандай да, мисалы үчүн терапевттер бар, тиш доктурлар бар, же болбосо рентген жасаган адамдар бар. Анан бул жакта медицина деп эле койсоңуз, фокусуңуз түшүнүктүү болот. Ал эми мен тиш доктурдун жашоосу жөнүндө айтып берем деп туруп айтсаңыз, бул жакта уже фокус бар. Сиздин аккаунтуңузга кирген киши, бул киши стоматолог экен, ушул жөнүндө точно айтып берет деген ой болот дагы. Анан көрүүчү сизден эмне алганын биле турган болсо көбүрөөк катталат. Ошондуктан фокус деген аябай маанилүү. Ал эми контент жасаганда бир ой, бир пост деп туруп бөлгөн эң туура. Мисалы үчүн сиз көп нерсени айтып бергиңиз келет, көп нерсени билесиз. Анан ошонун баарын бир пост кылып эле аралаштырып берген туура эмес. Анткени ал жакта маалыматтын баары аралаш болгондуктан ойдун баары аралаш болгон үчүн ал жактан көрүүлөр аз болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз так бир теманы коюп, кичинекей фокус кылсаңыз, адамдарга көбүрөөк биринчиден түшүнүктүү болот. Ошондуктан көрүү просмотрлордун баары көбүрөөк болот. Эң негизгиси бул жөнөкөйлүк болот. Аудиторияңызга түшүнүктүү сөздөр менен сүйлөшүңүз керек. Мисалы үчүн оор терминдерди айткандын ордуна жеңилирээк нерселерди айтсаңыз, сиз аудиторияны кармап калганга көбүрөөк ыктымал. Анткени негизи биз соц тармактарга оор нерселерди көрүш үчүн кирбейбиз да, бизге жеңил эле 15-16 секунддуу кыска маалыматты алып туруп, анан башка видеого өтүп кете тургандай болуш керек. Ошондуктан жөнөкөйлүк бул приоритет деп айтса болот. Эми бул жакта аудиторияны аныктайбыз деп айткандык беле. Эгерде сиз серьезно ушу блог алып барам деп чечсеңиз, көзделгөн же болбосо максаттуу аудитория деп айтса болот, целевая аудитория. Сиз ошону анализдешиңиз керек. Мисалы үчүн сиз клубника в шоколаде сатайын деп чечтиңиз. Ошонун аккаунтуну алып барышыңыз керек. Ошол клубника в шоколаден сатып алуучу кишилерди, аудиторияңызды, сиздин сатып алуучуларыңызды, сиздин көрүүчүлөрүңүздү аныкташыңыз керек. Ал үчүн сиз бир 4 фактыларды бөлүп туруп жазып алсаңыз, сиз өзүңүздүн көрүүчүнүн портретин алсаңыз болот. Биринчиден жынысы,
же ошол клубника в шоколаде айымдаргабы же жигиттерге жим система сатып алат. Ошого карайсыз, алардын жашы, ошол үчүн алар жаш балдар сатып албайт, 8-9 жаштагылар көп улуу эже байкелер да сатып албайт. Ошондуктан сиз орто, мисалы үчүн 18ден 40-50гө чейинки жумушу бар, акчасы бар кишилерди туруп санасаңыз болот. Жашаган аймагы, мисалы үчүн сиздин продуктуңуз Ошто болсо, же болбосо Баткенде болсо, сиз сөзсүз түрдө ошол жазып алышыңыз керек. Мен Бишкекте сатам, мен Баткенде сатам деп туруп, сиздин сатып алуучу кишиңиздин портретине сөзсүз түрдө жазып алышыңыз керек. Жана кызыкчылыктар жана хоббилер. Ошол үчүн клубника в шоколаде кимге кызыктуу болушу мүмкүн? Жубайы барларга же болбосо парочкасы барларга кызыктуу. Ошолорду дагы жазып чыгышыбыз керек. Ушул көзөлгөн аудиторияны тапканыңыздан кийин ошол бизде кандай болуп калды? 18ден 40-50 жашка чейинки кыздар жана балдар, жашаган аймагы Бишкек деп коет, Бишкекте жашаган, алардын кызыкчылыктары өзүнүн парочкасына унагысы келгендер, же болбосо ата энесине унагысы келгендер, ошол клубника в шоколаде сатып алчу кишилер да. Алардын кандай көйгөйлөрү бар? Ошол үчүн алардын доставка көйгөйлөрү бар. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн контентиңизде сөзсүз түрдө биздин доставкабыз арзан же болбосо бекер деп белгилешиңиз керек. Дагы кандай көйгөйлөрү бар? Ошол көйгөйлөрүнү санап чыгып, биринчи аудиторияны аныктап, анын көйгөйлөрүн табып туруп, ошол көйгөйлөрдү чечип бере тургандай кылып контент жаратышыңыз керек. Сиз окурман, сизди түшүнөбү? Бул жакта көбүрөөк бул профессионалдуу контент жөнүндө. Ошол үчүн эгерде сиз мугалим же болбосо врач болсоңуз, сиздин терминдериңизди, врачтардын кол жазмасын көбүрөөк түшүнбөй ошолордун баары түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз жөнөкөйрөөк кылып айтканга аракет кылышыңыз керек, терминдерден алыс болушуңуз керек. Вот оор терминдерден жана сөздөрдөн алыс болуңуз. Эң жөнөкөй жалпак тилде сүйлөгөн аябай маанилүү. Канчалык жөнөкөй болсо, ошончолук жакшы. Бир лайфхак бар. Сиз айтып жаткан темаңызды үйдөгү жаш бала болсо, ошол жаш балага же болбосо чоң энеңизге, үйдөгү улуу адамдарга айтып берип көрүңүз. Эгерде алар сизди бат түшүнгөн болсо, сиздин контентиңиз баардыгына түшүнүктүү болот деп эсептесеңиз болот. Эми контенттин спецификасына жараша, бирок негизи ушул лайфхакты колдонсоңуздар болот. Кантип кызыктуу кылып жазабыз? Буга чейин айткандай эле, кызыктуу жазыш үчүн бир кичинекей фокусту алган маанилүү. Мисал, бул жакта мисалдарды келтиргенбиз. Ушул минуттун аягында, бул кыскача минуттен сиздер дагы эгерде кызыктуу болуп, баарын түшүнгөн болсоңуздар, мисал келтирсеңиздер болот. Мисалы үчүн, эгер сиз тазалыкты уюштуруу темасында контент жаратсаңыз, биринчи постту кичинекей батирде тазалоо үчүн 5 практикалык кеңеш деп тандасаңыз болот. Туура тандалган тема жана фокус сиздин контентиңизде оригиналдуу жана аудиторияга баалуу болот. Мисалы үчүн, бул менин запросум. Мага ушундай тема кызыктуу, ушу батирди кантип тазалап, кантип организованный кылат, комнатаны кантип туруп жасалгаласа болот. Ошол темага ылайыктуу бир кичинекейирээк фокус тандап алып, тазалоо үчүн 5 практикалык кеңеш деп туруп, биз канча экенин, эмне жөнүндө экенин белгилеп алдык. Ошондуктан бул видеонун популярдуу болушу көбүрөөк ыктымал. Анткени биз темабызды тандадык, фокусубуз дагы бар. Бул бир мисал. Ушул азыр сайттар түгөйт. Сайттар түгөгөндөн кийин сиздер дагы мисал келтирсеңиздер болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, сиз контент жаратаардан алдын, бул лайфхак деп айтылат. Бул жака жазып алдым, бирок репост делип алдым. Сиздин контентиңиз баарына relatable деп коет, англисче жиза, өмүрлүү болуш керек. Жана ушул контентти соц тармактарда болсо лайк, комментарий, репост деп туруп, ушул кайсы
кайсы баскычка ориентир аласыз. Мисалы үчүн сиздин контентиңиз репостко ылайык. Баягы эле клубника в шоколаде келсе, ошол үчүн интернеттерден көрдүңүздөр белем, поделиться дагы биринчи киши сага клубника в шоколаде сатып бериш керек деген. Ошондо сиздин кайсы ушул контентиңиз кайсы баскычка ориентир болду? Бул репост баскычына ориентир болду. Ошондуктан алар репост баскычын башып биринчи турган кишиге жиберишет дагы. Анан ошолордон клубника в шоколаде алышы мүмкүн. Ошондуктан же болбосо лайкка, же болбосо кайдыгы бир эмоджиге, күлкү болгон эмоджиге, же болбосо мисалы үчүн батирди тазалоодогу 5 лайфхак деп жаздык го. Аны элдерде сактап алыш үчүн, аларды эч кимге бирөөгө жибербейт болуш керек. Бул учурда сиз соц тармактардагы сактоо функциясына, сохранить функциясына көбүрөөк басым жасадыңыз. Ошентип туруп сиз контент жасаардан алдын кайсы баскычка ориентир бир баскычка ориентир кылсаңыз жеңилирээк болот жана мындай фокусу конкреттүүрөөк болот айтсам болот. Эми сиздер окутуу колдонмосу жөнүндө билет болушуңуздар керек. Бул мобилография курсу жана англис тили курсуну камтыган онлайн окутуучу колдонмо. Эгерде сиз контент жаратам деп чечсеңиз, кайсы темада болбосун, сизге видео тартып, сүрөт тартып, ал жактан ушинтип туруп СММ кылган дагы билиш керек. Ошонун баарын биздин колдонмодон үйрөнсөңүз болот. Айтып кетейин, бул колдонмодо эки курс бар азырынча, мобилография жана англис тили. Мобилография курсунда сүрөт, видео, СММ жана монтаж деген бөлүктөрдөн турат. Негизи толугу менен мобилограф болууга бүт аспекттерди камтыган курс, базалык инструменттер менен. Ошондуктан эгерде сиз блог тартам же болбосо мобилограф болом деп чечсеңиз, сөзсүз түрдө базалык маалымат алыш үчүн биздин курска өтсөңүздөр болот. Ушул эле группада, Telegram группада шилтемелер бар. Эгерде жүктөй элек болсоңуз, жөн эле группада жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө жүктөп алып окуп баштаңыз. Суроолор болсо, же болбосо түшүнүксүз нерселер болсо, окутуу колдонмосу жөнүндө бул группага жазсаңыздар болот. Биз сиздерге баттан жооп бергенге аракет кылабыз. Ошол менен негизи бүттү биздин тренинг. Эгерде суроолор пайда болбосо, же болбосо сиз жана баягыдай мисалга келбедик беле, мисал пайда болгон болсо, мисал ойлоп тапкан болсоңуз айтсаңыздар болот. Мен надеюсь, угулган болчумун. Баары жакшыбы?